Assalamu alaikum, hurmatlı mekendештер, hurmatlı dostlar, арбаңыздар. Индиядағы эл аралык аэропорту, мына Кудай буйрса аман-эсен жетип келип алдык. Агаларыбыз, бейтаптар бардыгы сону. Кантиңиздер? Салам алейкум. Assalamu alaikum. Кандай, жакшы келип алдыңыздарбы? Жақсы, Аллаға шүкір, рахмат. Индияга сиздер биринчи жолу келип атасыздар, а? Кандай ощущение кандай болуп атат? Ака жақсы, барлығы жақсы. Мана жагынан кичинекей бала кыйналбадыбы? Жоқ, қиналған бері жоқ, жақсы. Жакшы. Нурбек байга сизчи? Башта аябай толкундандым эле, азыр жакшы. Жакшыбы? Жақсы. Настрой жакшыбы? Куан ага сизчи? Сиз кантиңиз? Жакшы. Жакшыбы? Машалла. Мына ушундай достор, мекендештер, биз ушул эл аралык аэропортунан регистрациядан аман-эсен баардыгыбыз өтүп, бейтаптар менен чогуу кетип баратабыз. Ухажерлор астыбызда. Шүгүрлөр болсун. Урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Албетте бунун баары Аллах Тааланын каалоосу. Аллах Таала ушундай жумушка насип кылган экен. Бир элдин кичине болсо дагы жакшылыгына, керегине себепкер болуп атабыз. Эң негизгиси ушул ооруп аткан бейтаптарга Аллах Таалам толугу менен шифасын берген болсун иншалла. Мына ушундай биз азыр түз эле биринчи сумкаларды жайгаштырып коюп, бүгүн жетишип калсак больницага барабыз. Ал эми жетишпей калсак эртеңден барабыз буйруса. Ого! Бул Индиянын эмесинде, аэропортундагы магазиндер. Анаке. Жыты буркурайт почеркен. Бүт продукта, белек-бекче, жана башка нерсе алып алам дешкен болсо, ушул жерден алышса болот, достор. Биздин сумкаларыбыз ошол алдыда экен. Мына баары тизилип турат. Ушундай достор, Кыргызстандан бейтаптар чындыгында аябай көп келиптир. Өтө көп. Мына биздин сумкалар карап тандап. Баары чекеге жакшынакай алып коюптур. Ушундай достор, мекендештер, буйруса жакшы кабарлар менен, жакшы жаңылыктар менен эми сиздер менен алдыда бөлүшүп турабыз. Эң негизгиси бул бейтаптарыбызга дагы да ушу Кудайым шифасын берген болсун. Кандай жаңылык, кандай кабар болуп турса, сиздер менен бөлүшүп турабыз. Дуа кылып туруңуздар. Улуу Рамазан айы, Ороз айы бүтөөрүнө аз убакыт калды. Бирок ушундай керемет айларда көп дуа кылып туруңуздар. Буйруса ушул бейтаптар тилеген ой максаттарына жетип, жакшы болуп, анан кайрадан мекенине өлкөгө аман-эсен кайтканды Кудайым насип кылган болсун иншалла. Эң негизгиси ушу ата-эне бир тууганыбыздын, мекенибиздин астына аман-эсен жетип баралы. Чындыгында кандай учур болбосун, учакта учканда ушундай бир кооптулук сөзсүз жаралат. Бирок бардыгы Кудайдын колунда. Аллах Таала сөзсүз сактайт, сөзсүз жолубузду ачык кылат дегендей. Эң негизгиси Аллага таянып, ар дайым бир алдыга карай жылганды унутпашыбыз керек. Аманчылыктарда көрүшкөнчө кайрадан. Индиядагы международный эл аралык аэропорту. Аэропорттун аты азыр эсимден чыгып калды. Кыскасы аябай чоң аэропорт. Көрүшкөнчө, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, урматтуу достор, мекендештер. Биз буйруса Индияга аман-эсен келип алдык. Азыр машиналарга бөлүнүп кетип баратабыз. Жалпысынан биз эң акырына кетип баратабыз. Бул машина, астыда 3 машина, 5 машина. Бүт Кыргызстандан келген пациенттер. Биздин алып келген, биз менен чогуу келген 9 киши, 10-11 киши. Жалпысынан 11 киши келген экенбиз. Анан дагы бир пациенттер бар ушу менен. Ушу кетип баратабыз буйруса. Анеке. Бул больницанын машинасы. Больница ушундай машина жөнөтүп, бейтаптарды тосуп алып, ушундай мамиле жасашат.
керемет чындыгында. Самолет учуп атат. Индия ушундай керемет жер. Куанмай келер бул машина аркада дагы жалап пациенттер кетет. Мына астыда дагы бир жаш бала пациент повторно келип. Анан Нурбек экөөбүз дагы бир машинада сумкалары менен дегенде. Урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, Аллага чексиз мактоолор жана шүгүрлөр болсун. Кайрадан Индияга монтип аман-эсен келип калдык. Бул Индияга келүү, Индияга мынтип жылына 3-4 жолу келүү чындыгында түшүбүзгө дагы кирбеген маселе. Индияда аба арайы күнүнүн ысыгы 36-35-36 чейин жетип атыптыр. Кондиционерсиз жүрө албайсың. Аябай ыссы. Биз ошо чакан джемпер же костюм же ушундай спортивкалар менен келгендер дароо которуш. Күн ысык аябай. Ошого дагы да сыйт катуу ысып кеткенге чейин этаптарды маселесине эртерээк бир жаңысыл жагына жакшы жагына себепкер болуп чечели баштаган ишинде күздө башталган иштер алигиче турат экен. Ошон үчүн эртерээк аракет кылалы. Ушундай келип калдык достор. Мынакей достор, Индиядагы эң белгилүү болгон баягы көчө. Bir tarafı 12 полоса. Караңыздарчы, ал эми наркы бетте встречкалар келатат. Мынакей. Индия ушундай достор. Кээде Индияны сагынасың. Себеби бул жактын элиги ичпейли да. Элиги ичпейли, анан жакшы жерлер бар дегендей. Эсте калган жакшы жерлер бар. Ошон үчүн кээде мынакей Индиянын туусу желбиреп турат. Кээде сагынасың ушундай. Индия чындыгында негизинен өнүккөн мамлекеттердин катарына кирсе керек. Себеби өтө мамлекет тарабынан жолдору, онундай бийик имараттары, анан мына электромамчаларында байкап атасыздар. Жолдун ар бир мындай көзүңүздөргө көрүнүп аткан нерсени байкасаңыздар, бардыгындай талапка жооп бере тургандагыдай эле. Жолдо бир яма жок, мынакей карап көрүңүздөр. Сол тарабында кадимкидей метро, электричка кетет. Электромамчаларды көрүп атасыздар, столпаларды укмуш демеле. Мынакей зданияны карала. Ушундай. Бул Индиянын өнүккөн
жүргөн Борбору болгондо да азыр биз жүргөн жер Борбору, Дели. Делинин Гургаон деген шаар болуп калат. Эми билгендерге маалымат. Биз бир Борбору, Дели деп эле билсек керек, бирок Делинин дагы ар баягындай жакшы райондору бар. Мисалы Бишкекте Жал 7-чи микрорайон, 5-чи микрорайон, Юго-Восток дагы деген сыяктуу ушундай. Ушундай керемет жер.